5 каналдын түз эфирдеги берүүлөрүн учурда программасы менен улантабыз. Аны мен Каныкей Бозгон алып барам. Саламатсызбы? Бүгүнкү берүүбүздө өлкөнүн учурдагы экономикалык абалы жана башка өлкөлөр менен болгон экономикалык карым-катнаш тууралуу сөз кылабыз. Студиябыздын меймандары экономист, финанс рыногун жөнгө салуу жана көзөмөлдөө мамлекеттик кызматтын мурдагы жетекчиси Руслан Тожибеков, ошондой эле Кыргыз экономикалык университетинин ректору Алмаз Кадралиев. Саламатсыздарбы? Студиябызга кош келиңиздер. Эми азыркы учурда бул баягы экономиканын солгундашы бул дүйнөлүк тенденция болуп атат. Акыркы 1 жылдан берки пандемия шартында көп өлкөлөрдүн атургай күчтүү өлкөлөрдүн дагы экономикасы солгундап кетти. Анын ичинде Кыргызстан дагы четте калган жок. Чек аралардын жабылышы бир жагынан пандемия болсо, ошо бир жагынан азыркы учурда жыл башынан берки кымбатчылык дагы биздин өлкөнүн экономикасын торуп турган кези. Кыргызстандын экономикасы тууралуу сөз кылганда азыркы абалын кандай деп баалоого болот? Руслан агай, сизден баштайлы алгачкы сөздү. Биринчиден акыбал абдан кыйын, себеби көп проблемалар бир эле жерге, бир эле Кыргызстанга эмес, бүт дүйнөдө аралап кетти. Ошого карата эң кыйын мамлекеттерде бүгүнкү күнү абдан кыйналып жатат. Бул бир. Экинчи жагынан болсо, биз баштан баштап эле Кыргызстан көз карандуу мамлекет катарында өнүгө баштаган. Аны ошого карата башкалар азыр биртке өнүгө баштаганда өзлөрүнүн саясаты бар, өзлөрүнүн мүмкүнчүлүктөрү бар. А бизде болсо андай мүмкүнчүлүктөр жок. Мисалы жана Американы эле алсак, пандемия башталганда, ал кезде Трамп бийликте турат эле. Ал болсо айтты, мага 8 триллион доллар керек деп. Ошону айтканда эле бир айдан кийин ага болсо 8 триллион долларды берди федеральный резервный системасы. Аны менен иштей баштады. Кыргызстандын мындай мүмкүнчүлүгү жок. Асмандан Америка сыяктуу түшө калбайт. Мисалы жанагы Россияны алсак, алар болсо жанагы спутник вакцина тегүүнү чыгарып, адан башка алардын резервный фонду бар болчу. Путин болсо айтты, кубышканы ачкыла, резервный фонддон акча чыгаргыла деп, ада чыгарды. Европейский мамлекеттерди алсак, алар болсо евронун хозяиндери, керек дегенде алар болсо 3 триллион еврону чыгарып, мамлекеттерге бөлүп берди, элдерге төлөп берди. Биз болсо врачтарга бере албай жатпайбызбы? Алар болсо жөнөкөй элдерге бүт баарынан таратып, сен үйдө отурсаң да муну алып туруп, жашап тур деп, Европа менен өнүккөн мамлекеттер ошентип чыгып кетти. Кытай да ошо жолго барды. Себеби дүйнөдө бир 7 мамлекет бар, өзлөрү акча чыгара ала турган. Ошол мамлекеттер оңой чыга баштады. Алтын запастары көбүрөөктөр оңой чыга баштады. Кыргызстанда андай мүмкүнчүлүк болгон жок. Бул бир. Экинчи жагынан болсо, алар өзлөрүнүн жана өнүгүп жаткан багыттары бар. Ошол багыттар боюнча алар өнүгүп атат. Бизде болсо 30 жылдан бери солго, оңго, астыга, аркага кетип отуруп, биз өзүбүздүн мындай анык Кыргызстанды сүйрөп чыга турган бизде багыттар жок. Ошого карата ушундай акыбалга келип калдык. Алмаз мырза, сиздин оюңузча бүгүнкү күндө абал кандай? Дегеле коркунуч барбы? Коркунучтуу отура турган жагдайлар? Ал айтпасак деле көрүнүп турат. Баарыбыз сезип атабыз, анткени ар бир жашообуз күнүгө ошо экономиканын байланышы эртең менен тургандан кечке чейин бүт эле экономикада. Анан абал өтө жакшы эмес. Эртеңкиси да белгисиз кандай болот. Себеп дегенде Руслан агабыз айткандай, башка мамлекеттерге окшогон мүмкүнчүлүк жок. Руслан агай айткандай, жана 7 мамлекет деп, алар эми резервге кире турган валюталар бар мамлекеттер. Бизде өзүбүздүн биринчиден ички суроо талап, өзүбүздү өзүбүз канааттандыра албайбыз. Өзүбүз тапкан акчабыздын теңинен көбүн сыртка жөнөтүп атпайбыз, товарлар сатып атпайбызбы. Ал пандемияга чейин деле экономисттер билчү, бирок пандемиядан кийин жалпы эл билип калды да, өзүбүздү эт менен камсыз кыла албайбыз. Элементарный керектүү товарлар менен чек аралар жабылгандан кийин, чек ара жабылганда азыркы границадагы проблема, дагы проблеменин үстүнө проблема кошуп, анын өзүнүн экономикада мындай түшүнүк бар, экономическое поведение депчи, экономикалык жүрүм-турум, өзүбүздүн экономикалык жүрүм-турумубуздагы, анан экономикалык саясатыбыздагы баардыгы ошо чогулуп келип, анан болгон проблеманы ачыкка алганда жайып берип коюп атпайбы. Канча гана грант бербесин, канча гана жардам келбесин, ошонун баарын эффективдүү пайдалана албагандыктан, өзүбүздүн ага жараша программабыз жок болгондуктан, анан эртең эмнелерин билбей турбайбыз. Ошон үчүн эртеңки кырдаал дагы курчуп кетпеш үчүн тез арада бир чечимдер кабыл алса болбойт да. Анын баары ошо экономикалык саясаттан баштап, жанагы биздин
акча саясатына чейин да. Ушул алдыда көрүлө турган бир чаралар тууралуу ушул абалдан чыгуу үчүн кененирээк сүйлөшсөк алдыңкы мүнөттөрдө. Негизи кечээ президент дагы коомдук биринчи каналга берген маегинде айтты да, азыркы экономикабыздын абалы бул 30 жылдан берки проблемалардын жыйындысы депчи. Бул чындыгында эле ушундайбы же башка таасир берген жагдайлар барбы? Мисалы, биз дайыма өкмөттү күнөөлөйбүз, шалакылыгынан улам биздин экономикабызды көтөрө албай атабыз депчи, негизги таасир берген жагдайлар. Пандемияны эске албаганда. Бул абдан туура айтылган сөз. Себеби Кыргызстан мунагу биз болсо бир жердеки бирдекени жасайбыз десек, өзүбүзгө багыт коюшубуз керек. Мисалы бир эле үй билен алайлы. Кээ бир кишилер болсо тиги атасыбы машина айдап туруп үй бүлөсүн багат. Экинчиси болсо тиги айыл чарбада бир 10 сотка жерин айдап сайдап алма салма өстүрүп тураны багат. Өлкөдө эле ошондой. Вот мисалы Кыргызстан кайсы жагынан өнүгүп өсүш керек. Биз болсо бүгүнкүгө чейин кайсы жагынан приоритет беребизди де өзүбүзгө чечелекпиз да. Кыргызстан мисалы бүгүнкү күнү биздин ички дүн продукциябыз 8 миллиарддан доллардан бир көйдөрөк, бюджетибиз болсо 2,5 деп коелуч, бет барын келгенде миллиардка. Бул абдан аз. Биз болсо Африканын жарды мамлекеттерге теңбиз да бүгүнкү күнү. Адам башка болсо биздин эң иштей турган кыргыздын өкүлдөрү чет мамлекетте жүрөт. Анан муну 30 жылдын ичинде муну бийликте тургандар. Мына мен алардын арасында болдум, көрдүм. Кармашып отуруп 3 жол иштен де кеткем. Ошого карата эң биринчи биз өнүгөйлү десек, бул болсо кайсы багыт менен өнүгөбүз. Ошол багыттарга мамлекет кандай мамиле жасайт? Биздин элдер буга кантип кошулат? Мына ошодон кийин биз өнүгүп кетсек болот эле да. Мисалы эле бир эле нерсени алайлы. Жанагы кайсы жагынан кетсек, биз болсо өзүбүзчө сүйлөшүп, президенттин да бир суранычы боюнча ой жүгүртүп көрдүк. Ошого карата биз 3 багытты тамдадык. Биринчи багыт бул болсо энергетика. Эмне үчүн? Бүгүнкү күнү биз болсо 10 миллиард киловатт электр энергия, 12, 13, 14 миллиард киловатт электр энергия чыгарып атабыз. Кыргызстан болсо 220 миллиардка чейин чыгара алат. Сууну кошкондо, күндү кошкондо, шамалды кошкондо. Ошо менен биз болсо биздин бюджетке дүн продукция ошону кошкондо бир 6 миллиард доллар чейин тапсак болот. Ошо. Адам башка биз болсо ошончо электр энергияны чыгарсак, биз болсо энергетикалык өзүнчө бир борбор болуп калат элек да. Эмне үчүн муну чыгарбай жатабыз? Орустар баштады, Верхнедарынский гидрокаскад деп. Токтоп калды. Эми ал болсо чыгара турган электр энергиясы 237 миллион эле Верхнедарынский деген. Ага болсо 400 миллион керек деди. Ошо менен бирге мына бүгүнкү күнү Киров суу сактагычы бар, Папан суу сактагычы бар, жанагы Каракулжа суу сактагычы бар. Ошо жерге гидростанцияны курсак, ар бирөө Верхнедарынскийден көбүрөөк берет. Бирок аны салыш үчүн 20 миллион, 25 миллион, 27 миллион керек. Муну эч ким ойлогон эмес. Азыркы тиги Жапаровта аны тегеренде инсандарды айтып атат, биз ушудан баштасак деп да. Ошого карата биз биринчи эмне керек? Кайсы жакка барабыз? Кайсы багыттарга көңүлдү бурабыз? Буга кантип жардам бере алабыз? И ошондой болгондо башка чет мамлекеттей болуп туруп бүт баарын ошондо биз шарт түзүп беришибиз керек. Мисалы экинчи багыт туризм деп коелу. Эмне үчүн туризм дейбиз? Дүйнөлүк туристический уюм эмне деди? Кыргызстан 10 жылдыктын аягында дүйнөдөгү эң 5 бара турган өлкөгө айланат деди да. Эмне үчүн? Таза аба, таза жер. Бияка келсе 10 миллион турист келсе, 1 000 доллардан коротсо 10 миллиард доллар болот. А бүгүнкү күнү биздин болгон дүн продукция 8 миллиард болуп атат. Буга анда буга эмне керек? Эчтеке керек жок. Биздин тоолор бар, суулар бар, көлдөр бар. Ошону мебет болот. Үчүнчү багыт биз айыл чарба деп атабыз. Биздин 70% элибиз айылда. Ошого карата жөн эле айыл чарбаны мебетпей өлкө жардам бериш керек. Ансыз болбойт. Мына чет мамлекет болсо глеген ишканалар. А бизде болсо 10, 15, 20 сотка жерди карматып койдук. Сен эми ошол менен конкурент бол деп да. Конкурент боло албайт да. Ошон үчүн кластер кылып, ошону менен иштесек, анда биз болсо чыгып кетебиз. Биздин айыл чарба, мына биздин экономисттердин саноосу боюнча бир примерно 15 миллиард долларга чейин дүн продукция бере алат. Бирок ага шарт түзүп бериш керек. Мына 3 багыт алып алып туруп, биз жакшылап иштесек, уногу бир 5 жылда сезиле баштайт, 10 жылда анда биз бул жакты астыга алып кетет элек да.
Эмне тоскоол болуп атат мисалы ошол нерсени жасаган? Биринчиден бүгүнкү күнү конституцияны жаңы кабыл алдык, бул бир. Экинчи жагынан элдин мындай биримдүү, ошону биз болсо баарыбыз макулбуз деп, анан ар бир киши ошого катышыш керек да. Ар бир кишиге биз болсо сен буга иштедиң, сага мынакей акча, сенин продукцияң алабыз, иштейбиз деп. Мисалы таласталайлы, жана фасоль чыгарат, анан кийин ар бирөө 2-3 кабын көтөрүп алып туруп, анан тияка жүгүрөт, бияка жүгүрөт. Мамлекет аны алыш керек. Мамлекет жардам бериш керек. Биздин мамлекет биздин экономикага кирбей жатат. Эскиден биз билебиз, жана либеральный программа деген бар эле, ар бир кишиге берсең өзү аткара алат деп. Бул биздин шарт эмес. Бул болсо башка шартта. Колунда 20, 30, 40, 50 гектар жер болсо, жана Венесуэла, Аргентинаны алайлы. Арды чөп бир күндө 10 сантиметрге мындай өсөт да. Ошодо болсо чыгарган неттер алдан арзан. Арден берип алып келсең деле биздин неттен арзаныраак болот да. Ошого карата бизге ылаактуу нерсени билип, аны бекитип, ага шарт түзүп, акчаны колуна карматып, жардам берип, анан кийин чыгарыш керек. Анан экинчиден ар бир чыгарган продукцияны иштеп чыгыш керек. Биз болсо мисалы буудайды алсак сразу сатабыз. Буудайдан нан чыгарып, аны кымбатыраак болот. Сүттү алып эле тиги биздин кишилер 13-14 сомдон сатып атат. Аны болсо бирге байланышып, анан болсо быштак чыгарып, анан башка нерсени чыгарса, анын баасы болсо 70-80 сом болот. Анан ошолорго бериш керек да. Бул ошол ким жасай турган нерсе? Айыл чарба программа бар. Жаңы азыр түзүлдү. Азыр болсо ошол жөнүндө сүйлөшүп атабыз экономисттердин арасында. Жакында президент кабыл алып, аны менен да макулдашып, анан кийин президент жанагы бүт баары закондор бүткөндөн кийин биз болсо Кыргызстан боюнча 3 багыт боюнча приоритет кылабыз. Ал болсо мындай ылдамыраак өсө турган мындай шартты түзүп беребиз деп, калган бүт багыттар өсүш керек. Бирок Кыргызстан өз мүмкүнчүлүгүнө карата керектүү приоритет багыттарды алыш керек да. Былтыр пандемия башталгандан бери Кыргыз өкмөтү бир канча ирет антикризистик программаларды кабылдады да, этап мененчи. Бирок ошол нерсенин бүгүнкү күндө натыйжасы көрүндү. Эгерде ошол программаларда кабыл алынган нерселер иштедиби, анын бир пайдасы тийдиби, балким тийген болсо мүмкүн мындан дагы оорураак жагдай болот беле, эгерде андай чараларды колдонмо. Негизи эле өкмөттүн чаралары ошо экономиканы коргоп калуу багытындагы акыркы бир жылда. Өкмөттүн иш аракеттери бюджетке байланыштуу да. Экономиканы жылыш үчүн элементарный акча керек. Сиз экөөсүн организм Бирок бюджетти толтуруу үчүн кайра эле жок, ошого баратам мисалы. Аз байкам айтып кеткен нерселер бул бир эле сөз менен түшүндүргөндө инвестиция да. Анан менин көз карашымда 3 багыт бар да. Бюджетти толтуруш үчүн, мамлекетке акча алып келиш үчүнчү. Биринчиси бул өзүбүздүн ичтеги проблеманы эле чечип алыш керек да. Кайсы проблема? Биринчи бул контрабанда. Контрабанданын баарын эсептеп келсе бир жакшы эле акча чыгат. Канча бир долбоорлорго жетет да. Контрабандан маселени чечип алгандан кийин, ал контрабанда бажыдан башталат. Болгон баягы товар айлануу менен. Андан кийин салык. Салыкты жөнгө салыш керек. Биз салык төлөгөндө билбейбиз да. Канча бизде санап көрсөк бай адамдар бар. Ошолордун канчасы канча салык төлөп атат. Бизде ошо салык төлөө боюнча да түшүнүк жок да. Мага бир Германиядан келген партнерим айттылар, бизде дейт, салыкты 2 эсе 3 эсе төлөгөнгө даярбыз дейт да. Бирок ошо мамлекет жашап өнүгүп кетиш керек дейт да. Бирок силерде ошондой түшүнүк жок экен дейт да. Көмүскөгө катышат. Ал салыкта дагы фискализация деп коет. Эгер бардыгыбыз ким 10 сом табабы, 100 сом табабы, 1000 сом табабы, жок дегенде 1%, 2% салык төлөп турса, ошону менен экинчи багыт бюджет толот. Үчүнчү байкам айтып аткан жанагы нерселер бул инвестиция. Бизге акчаны инвесторлор гана алып келет. Биз сырттан алып грант алып атабыз, кредит алып атабыз, кредитти кайра төлөп бериш керек. Грант болсо тигинтип аягы эмне болуп бүткөнү билинбей атат. Ошон үчүн бул инвесторлор шарт түзүп бериш керек. Азыр жаңы конституция менен ошо инвесторлорго багытталган, ошолорду коргой турган нерселер бир азыр иш аракеттер болуп атат. Негизи инвесторлор булар өзүн өзү коргой алат да. Кайсы мамлекет болбосун өзүн өзү коргой алат, эгер ошо мамлекетте мыйзам иштесе. Бир нерсе болсо эле,
жанагы саясий зыч болуп кетсе эле бирөөнүн барып бизнесин тартып атпайбы. Ал ага чейин кандай алды, эмне алды, иш болбош керек да негизичи. Ошончо инвестор алып келдиби, ошончо өзүнүн болгон долбоорун ишке ашырып атабы, ага эч ким тийише албаш керек да. Инвесторлор биз баягы көзүн карайганда коргош керек. Анан ошо баягы мультипликативный эффект деп коет да. Инвестор бизге 1 сом алып келсе, ал канча жылдан кийин 4 сом, 5 сом болот да. Анткени жумуш орун түзүлөт. Андан ары дагы бир побочный эффекттер деп коет. Экономикада дагы бир сектор услугдар пайда болот. Ошентип анан жумуш орундары түзүлүп, анан бюджет ордуна келмек да. Анан ички дүң продукциясы өсмөк. Ошолор аркылуу эле социалдык багыттарга арналган жанагы долбоорлорду ишке ашырмакпыз. Ошо 3 эле нерсени ордуна келтирип алчу. Инвестиция деп айтылып калат. Негизи эле бизде инвестициялык климат акыркы мына могу жаңы бийлик келгенден берки бир аракеттер ушул климатты жакшыртуу боюнча кандай баа берет элеңиз? Мына Садыр Жапаров ушул кызматка келгени бир канча өлкөлөргө мамлекеттик сапар менен барып келди. Ал жерде дагы инвестиция экономикалык багытта бир топ келишимдер болду да. Кандай баалайт элеңиз? Биринчиден бизде закондор жакшы эле, бирок иштебейт да. Ушундай нерсе бар да. Мисалы Атамбаевдин кезинде мен болсо бүт президенттер иштегенде ошолордун кезинде иштедим. Жакшы баштайт, аягы эле жок да. Жанагы Бакиев деле ошондой болду, Акаев деле ошондой болду. Эң аягында Атамбаевди көрбөдүкпү. Эң аягы мына мен иштеген жериме. Анын балдары келип эле бир тизмени берет, 15-20 ишкананы банкрот кылып бизге өткөрүп бергиле деп. Болгон нерсе. Мен болсо аларды болсо тигүү деп айтып, ошол эле эртеси күнү мисалы биздин Күмтөр боюнча биз болсо Сатыбалдиев премьер-министр болуп турганда сүйлөшкөнбүз. Күмтөрдө болсо биз кандай кылайлы? 50-50 кылайлы. Бизге жанагы центр иштеп атат, ал болсо тиги Монголияда бар экен, анан Америка керек жок. Биздин эле жерибизде бизде жана бүт акциябызды алгыла, бул жерге 50-50 кылып иштейли деп да. Макул болуп бүт баарын чечишип койгондо, анан алар болсо кеңешчи кылып жана Атамбаевдин тегерегинде мени алып алыптыр, Проспектор Хаус деген компания. Ал болсо Америкага таандык компания. Ал болсо бизге тескери иштеп, эң аягында Атамбаев ал кезде турган премьер-министр бүт баары өзлөрүнчө сүйлөшүп алган го. Анан кийин дагы тыйбай бирдекелерди алган го. Анан 50-50 да болбой калбады. Анан ошого карата биздин закондор жакшы мындай окуп көрсөң. Бирок ишке ашырып турган кишилер башкача болуп атат да. Мисалы мен деле айтып атпаймынбы, мына 5,5 жыл мен Турцияда жүрдүм. Эмне үчүн бияктан уголовный дело ачып койду. Кайсы эмнеге мен айыбым бар десең, мына мен азыр келдим, жанагы милицияда болдум, прокуратура болдум. Мен эч бир күнөөм жок экен. Эмне үчүн алардын айтканын аткарбай койдум. Мына ошо болду да. Мына мага ушундай уголовный дело ачып жүрдү да. А башка предпринимательдер кантет? Түркиядан келген ыйлап жүрөт, Англиядан келгендерди аткан күндөрү болгон. Ошо карата биринчи азыр болсо, ушул жанагы закондорду көзөмөл жасай турган кишилерди оңдосок, экинчи инвесторлор келет. Дагы закондорду оңдош керек. Бирок азыркы закондор жактан келгенге мүмкүнчүлүк бар. Себеби бизде салыктар азыраак, төмөнүрөөк башкаларга караганда. Экинчи жагынан иштей турганда багыттар бизде абдан көп. Биз жана санап көрүп туруп, анан кийин мен өзүмчө бир китеп жазып элем, жана 1000 булак деп да. Бизде инвестиция 1000 булак бар инвестицияга. Ошого карата эч ким тоскоолдук кылбайт. Мына эң биринчи инвестиция кыла турган биздин Улуттук банк. Мына Улуттук банк. Анын болсо 2 миллиард 800 миллион золото валютный запас деп коет. Алтын валюта запасы бар. Алдан жакшы иштеп атабы бүгүнкү күнү? Мына бүгүнкү күнү эмне үчүн биздин кредиттер 30%га чейин жетет? Кантип сен иштеш аласың? Мына мен бирдеке жазайын деп, менин чыгарган продукциям 30% Америкадан өйдө. Мен кантип аны кармашам? Мен продукциям албайт да. Ошон үчүн жанагы бизде болсо өкмөт өзүнүн мүмкүнчүлүгүн пайдаланбай жатат. Улуттук банк өз мүмкүнчүлүгүн пайдаланбай жатат. Бизде болсо чет мамлекетте жанагы 1 миллиондон ашык биздин кыргыздар жүрөт. Алар болсо Кыргызстанга жыл сайын ачык жабык болуп 3 миллиард доллар жүргүзөт. Биз ошонун жок деген 10%-ын пайдаландыкпы? Биз аларга шарт түзүп бердикпи? Мисалы, Жеруй сыяктуу. Биз ошо кыргыздар менен, мына мен өзүм ошо жакта жүрдүм. Айтайлы, сен акцияны ал десе, айланайын деп алат эле да. Biz bolsa altındın, жакшынакай проекттин бирде тыйынга акцияларды бербей жатабыз. Ошого карата мен ойлойм, мына бул мүмкүнчүлүктөр бар, закондор жакшы эле, бирок аны ишке ашыра турган, көзөмөл кыла турган азыр жаңы мына бийлик
ошону акырын иштеп келип атпайбы, бизге көрсөтүп атпайбы, тигини кустурдум дейт, муну кустурдум дейт, тиги туура эмес кылган, бул алган деп, мына эми башкалар байкап мындай ошо көзөмөл ошо бойдон эле турса, анан жана инвестицияга жакшынакай проекттерди түзүп берсе, анан мамлекет болсо бир фонд түзүп, жанагы гарантия фондун түзүп берсе, инвестициялар жакшы эле келет. Бизде Евразия экономикалык биримдигине кирбедик беле, ушул экономикабызды көтөрөлү деп, чоң базарга жол ачылат деп. Ушул биримдиктин мүмкүнчүлүктөрүн канчалык пайдаланылат? Бүгүнкү күндө баягы ушу пандемия шартында экономикабыз ушундай абалда турган учурда ошол мүмкүнчүлүктөрдү пайдаланууга дагы бир шарттар барбы? Албетте, бар. Мүмкүнчүлүктөрдү өзү сиз айткандай толук пайдалана албай атпайсызбы? А бирок киргенден баштап карап көрсөк, пайда жагы көп эле болду да. Анткени биринчи эле кезекте бул биздин бюджетти, анан ошо ички суроо талапты кармап турган бул мигранттар болуп атпайбы? Эгер ошо мигранттардан жанагы эле келип аткан акчаларды мындай эле алып койчу, эртең эле экономикасы кандай болуп калат экен? Эч нерсесин таппай калабыз. Ошо ички суроо талапты ошо кармап турган үчүн эле баягы бюджетке ошо кошумча акча каражат түшүп атат да. Анан экинчи дагы ошо биримдикке киргенден кийин ошончо мүмкүнчүлүктөрдү биз толук пайдаланабыз. Бул адистердин ошо кылган иш аракеттеринен болуш керек деп баалайм да. Себеп дегенде саясат жагы бул жакта көбүрөөк болуп кетти да. Ошо Евразия ошо биримдикине киргенден бери биз байкап санап көрсөңөр, башка мамлекеттерден биздин министрлер канча жыл алмашты, өкмөтүбүз канча жыл алмашты, ошол эле өкүлчүлүгүбүз ошол жактагылар канча жыл алмашты. Анан кайсы туруктуулук, анан бизге ким ишенет, кантип ишенет, анан ошондуктан анан ар бир долбоор улам жылдырылып, чек арадагы маселелер чечилбегенден ошондон болуп атпайбы? Биримдикте мүмкүнчүлүктөр көп, ошол эле инвестициялык фонддор аркылуу. Мисалы, Орус-Кыргыз фондунда деле акчаны биз толук пайдаланып бүтө элекпиз да, буга чейинчи. Мына жакында өткөндө түздөн түз каржылайсыз деп атат го. Байкем кредит боюнча аябай туура айтып атат. Жанагынча 30% андан ашык. Эми орусча айтканда ачык эле грабеж өзүң элиңдичи, ошончо процент менен кредит менен берип. Биздин мамлекеттегидей, башка мамлекеттегидей жанагындай микрокредиттик уюмдар анча көп эмес. Бизде киши башына аябай көп. Ошончо либералдык экономика деген менен бирок ар жакта бир регулятор болуш керек да. Анан ошондуктан баягынкыдай аялдар өзү төртөө иштеп чыгып атат да. Мен кошпоюнчу буга. Бизде мисалы илгери билесиңер өзүңөр, кандай заводдор бар эле? Завод Физприборов. Дүйнөгө иштечи, СССРге эмес, дүйнөгө. Завод Ленина. Завод Сверл, подшипниковый завод деп. Ошого карата биз болсо жанагыдай биримдүүлүк болгондон кийин, биз болсо анын мүмкүнчүлүгүн бир көп болсо 10% эле пайдаланабыз. 90% мүмкүнчүлүк болбой жатат. Себеби абдан туура айтты. 32 премьер-министр алмашылды. Бул эмне деген нерсе? Ошого карата биз болсо мына азыркы келип аткан бийликке жаңы биздин министрлер тегилер булар. Жок дегенде бир 4-5 жыл иштеш керек да. Жана бир жыл иштеп эле анан кетип калат. Мен бирдеке жазайым дейт, анан жаза албай калат да. Ошого карата мына биздин заводдор эмне болду? Бизде болсо 18 заводду бир жылда банкрот кылган. Себеби жана мөткөн Акаевдин жанына келди кишилер. Алар болсо Америкадык консультант дейт. Америкадык консультант мейли арда иштеген жанагы бүгүнкү күнү бүт кыйратып, Кыргызстан башкаларга эмне кызык болуп атат. Алтын менен башка жанагы редкоземельный металл менен, анан жакында уран алып алдырып койду биздин кишилер. Всё, анан башка биз аларды эчтеке кызыктырбайт бизге. Ошон үчүн бизге алар келип туруп Глеген заводдор салганды кызыктырбайт. Себеби алар өзүнүкүн алып келиш керек. Эчтекени чыгартырбайт да. Ошого карата биз өзүбүз мунугу заводдорду ишке мурункудай жок дегенде Евразеске чыгарган дүн продукциясы жайылып кетсе, анда туура болот эле да. Ошого карата биздин жетекчилер бүгүнкү күнү маселени кабыргасы менен коюш керек. Биз болсо кичинекей республика эмеспиз, биз республикабыз. Биздин жанагы эл аралык келишме боюнча укугубуз бир. Ошого карата биз кирдик барга. Анда арда акча барбы? Бүт Евразеске тарайып турган заводдор кетсин. Эмне үчүн тракторлор Белоруссияда эле кана жасалыш керек? Эмне үчүн жана комбайндар орустарда эле жасалыш керек? А бизден мурункудай жардам берип туруп, өзлөрү деме өтпөйбү?
аларда да анча кызыктар эмес. Эч качан бир мамлекет экинчи мамлекет өнүгүп кетсин деп аракет кылбайт, өзүбүз кылбасак. Ошого карата жанагы Евразести өлүп талып, арыга бир эки патриот керек, ийним сыяктуу барып туруп чабыш керек, уруш керек, мансени кабыргандан коюш керек, чалкыган түш керек, керек болсо кетем деш керек. Ошонтип пайдаланышыбыз керек да. А биз барып эле бир айлык ала турган момун болуп отуруп берип, анан кийин алмашса башкасы барып отурган болбойт да. Мына баары эле угуп калдык. КМКда отурган, жана центрде отурган биздин жигиттер 200 000 долларды алып отурду дейт. Анан алар аз экен дейт, алар көп экен. Кыйкырдыңбы? Ал жерде маслени кабыргасы менен койдуңбу? Койгон жоксуң. Биздики ошо баары эле балык болуп атпайбы барган жерге? Азыр сиз жана айыл чарба багыты боюнча да айтпадыңызбы, экономиканы көтөрүүнүн бир багыты катарычы. Бүгүнкү күндө азыр кымбатчылык, акыркы учурда кымбатчылыктан улам баягы азык-түлүк коопсуздугу жөнүндө дагы сөз болуп атат да. Кечээ парламентте өкмөт ошол азык-түлүк коопсуздугу, кымбатчылык боюнча маалымат берди. Анда биринчи вице-премьер-министр Артем Новиковдун маалыматына караганда биз Кыргызстан 3 эле продукция менен өзүбүздү камсыздай алат экенбиз да. Агрардык өлкө деп айтканыбыз менен азык-түлүк коопсуздугунда коркунуч жокпу? Бар да. Ал коркунучту бүгүн эле көрүп атпайсызбы? Тез атпайсызбы? Аз четки айылдарга же жан коштарга чыгып карап көрөлчү. Канчасы кандай азык-түлүк менен камсыз болгон, ошондо эле көрүнүп калат да. Анан мунун баары айтып атпайм, экономика акча керек да. Ошо жумуртка 50%-га жетпейт. Этти мактанып коебуз, этти өз 50%-ын тегерегинде камсыз кылабыз. Ошо бир керектүү товарларды өзүбүздө өндүрүш үчүн фермерлерди колдош керек да. Фермерлер бизде баягы реформа башталганда бөлүнүп кеткен да. Менде 1 гектар, сизде 1 гектар болчу. Ошону кооперативге алып келиш керек да. Бирок алар кыйналбайбыз да. Аларга мотивация керек. Эгерде мисалы силер кооператив болуп бириксеңер 50 гектар, 100 гектар, 200 гектар болсо ошондо да акча салган жеңилдик да. Силерге 1% менен, 2% менен, керек болсо пайыз жок. Анткени өкмөттө түшүнүш керек да. Эгер ошо биз өзүбүздүн ички суроо талапты биринчи 100% аткарып алса, өзүнүн акчасы өзүбүздө калат, сыртка кетпейт. Анан ошо мейли пайыз жок деле берсин ошо кредиттечи фермерлергечи, бирок айтып атпаймынбы, мультипликатив эффект бар. Алар ошо аркылуу эле кайра жумуш орундары түзүп, кайра айланып келип эле экономика өзү мындай курга барат да, ошо аркылуу мамлекетке бюджетке кайра акча түшөт да. Ошону түшүнүш керек да. Анан 3%, 5% анын бюрократиялык маселелери канча көп. Жеңилдеш керек, болушунча жеңилдетиш керек да. Түздөн түз бериш керек. Керек болсо ошончо венчурдук фонддор түзүш керек. Ошончо рискке барыш керек. Рискке барбасак кайдан? Жок, силерге мисалы мынча акчаны берип койсок, анан силердин акча түшпөй калат. Андай болбойт. Ал өзүнүн жарандар да. Алар деле 1 жыл болобу, 2 жыл болобу, баары өз кайра инвестиция салган акчасын кайра кайтып берет. Акыркы аракеттер ушундай бир багыттар барбы экономиканы көтөрүүнө? Жогоруда баары сөз кылып атабыз, ушунча керек, мынтиш керек, аны жасап атат, муну жасап атат депчи, аракеттер байкалып атабы соңку учурда? Эми мындай бүгүнкү күнү программаны жазып, анан элге жарыялаган астында турат болуш керек. Аракет бул багыт менен кетсе, өнүкпөйт экономика. Муну тамыры менен өзгөрүш керек да. Мисалы жана бизде тамекени өстүрүп, жакшы эле дүйбек субек деген тамеке бар эле, талас менен деген Ошто. Азыр болсо жок. Сигаретный фабриканы салды, немистер келип алып. Тамекени болсо башка жерден алат. Мисалы биз болсо пактаны өндүрчү элек 200-300 миң тонна. Азыр ада жок. Чыгарса да абдан аз баа менен чыгарат. Эмне үчүн? Биз болсо пактаны эптеп, септеп, биз тыштап койдук да, жардам бербейбиз. Мына сен пактаны өстүрдүңбү? Өстүргөндөн кийин сатканын каякка сатсаң сат. Мамлекеттин тиешеси жок дейт да. А бу жерде жана кластер деп айтканыбыз ошо да. Мисалы бу жерде болсо неме бар, жанагы пактаны өстүргөнгө мына сага урук. Үрен. Мына сага болсо жана удобрение, мына. Анан кийин аны бүт баарын айдап бердиң. Чыккандан кийин мына комбайн келип туруп чогултуп кетти, жардам берди. Аны чыгаргандан кийин мынакей пактаны тазалай турган фабрика. Адан чыккандан кийин жанагы мата жип чыгарат, мата чыгарат. Ал матаны бу жерде чоң килеген швейный фабрикалар бар. Ошолор бүт баары чыгарып, анан кийин сатканда муну кластер деп коет. А биз болсо жана сен 1-2 гектар жериң бар, пактаны айда, калганын билбейм. Сен бүткөндө эле мен сени алам. Кайсы баа менен алам? Дүйнөлүк баа менен алам.
Биз ошого карата мыногу биз азырда сунушта кылдык, ушу кластерный кылайлы деп Кыргызстанда примерно бир 18 кластерге азыр багыт алып атабыз. Булар болсо кетсе анда бүт баарына жардам болот да. Бу жерде мен өткөндөн кийин биз только кооперативный система болбосо болбойт. 1 гектар менен эч качан кете албайбыз да биз. Байкаңыз кластер боюнча туура айтып атат да. Бул кластер бай өзүнөн өзү иштей берет негизичи. Биз өзүбүздөгү илимий потенциалды колдонуш керек да. Өнүккөн мамлекеттер бир нерсеге долбоо акча саларды инвестиция сөзсүз илимий изилдөө негизинде бир чечимге келет да. А бизде ошол эле ар бир региондо өзүнүн жогорку окуу жайлары бар, аздыр көппү өзүнүн окумуштуулары бар, ар бир тармак боюнча, жана ар бир тармак боюнча экономиканын тармагы боюнча илимий изилдөө түзүлүп, ошолорго бир мамлекет тарабынан инвестиция кылып, илимий изилдөөлөргөчү, анан экономиканын ар бир багыты боюнча илимий изилдөө жүргүзүп, жыйынтыгын берип, мынчага акча салсаңар, силерге мынча жылда кайтып келет экен. Эгер буга быйыл салсаңар, анда акча кайтпай калат экен деп, ошону даңазалап бергенден кийин ошонун негизинен бир жыйынтыкка келиш керек да. А ошон үчүн акыркы жылдары көрүп атпайсызбы? Илимий эчтеке жок, бир бай маалыматтын негизинде эле бай эксперттер дайындап берип коет, шашып программаны теги элге жая салышат, анан критика түшкөндөн программа кайра кайтып алышат. Эмне үчүн? Анткени илимий изилдөө болгон эмес. Ар жагында эчтеке жок. Рахмат, урматтуу коноктор, бизге бөлүнгөн убакыт соңуна келип калды. Ушун менен учурда программасын жыйынтыктайлы. Саламатта туруңуз.